ел дагы бир жолу крупно алданды. Бул өкмөт техникалык өкмөт эмес. Президенттик институттун алдындагы бир аткаруучу винтик. Башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Кыргызстанда тынымсыз алмашкан аткаруу бийлиги дагы бир ирет жаңыланды. Өкмөттүн эми аты дагы, заты дагы өзгөртүлдү. Бул ирет анын өзгөчөлүгү эмнеде? Курамында кимдер бар? Министрлер кабинетинин көрүнүктүү кадрлары менен анын структурасын талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Өкмөттүн курамы менен түзүлүшү гана эмес, анын аты дагы өзгөрдү. Эми аткаруу бийлиги өкмөт эмес, расмий түрдө министрлер кабинети деп аталат. Ал эми премьер-министр деген түшүнүк толугу менен жоюлуп, бул кызмат министрлер кабинетинин төрагасы деп аталып калат. Силердей макулуктарга барып албай. Министрлер кабинетинин курамы 20 кишиден турат. Ичинде бир төрага болсо, анын 4 орун басары бар. Биринчи орун басар. Экономика маселелер боюнча өзүнчө орун басар. Социалдык маселелер боюнча дагы бир орун басар. Коопсуздук тармагы боюнча башка орун басар. Калганы катардагы министрликтер. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаңылы буу өкмөт келиптир. Эми кепти министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон баштасак. Бул киши аткаруу бийлиги менен катар эле президенттин администрациясын кошо башкарат. Кыргызстанды көкөлөтөм деп жогорку кеңештин көпчүлүк добушун алып кызматка отурду. Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз жылдын аягында. Урматтуу президенттин тапшырмасы 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү. У вас очень много умных идей, но я откровенно должен сказать, и безумных немало. Поэтому я вас поддерживаю. Но вот безумные какие-то идеи в виде режима ЧС в экономике, в виде монополизации цифровых услуг или фискализации, передачи каким-то непонятным компаниям, в это я не могу поддержать. Акылбек Жапаровдун эмгек жолуна токтолсок, ал мурунку президенттердин бардыгы менен иштешүүгө үлгүргөн. 1990 жылдары президенттин администрациясынын жаштар иши боюнча бөлүмүн башкарып, кийин мамлекеттик кызматка орношуп, биринчи вице-премьер-министрге чейин көтөрүлгөн. Жогорку кеңешке 2000 жылы депутат болуп келип, бюджет жана финансы боюнча комитетти жетектеген. 2005 жылы дагы депутаттык үчүн ат салуушууга аракет кылып, бирок мандатка жеткен эмес. Бакиевдин маалында экономика жана финансы министри болуп 2 жыл иштеген. Биринчи вице-премьерге чейин көтөрүлгөн. Бакиевди улуу урматтуу деп айтканы кирнетте көп талкууланып келет. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Салиевич, сизден жардырууга улуксат сурайбыз. Урматтуу Акылбек Усенбекович, сиздин докладыңызды кабыл алдык. Рахмат, жардырууга уруксат берем. Апрель революциясынан кийин 2010 жылы жогорку кеңешке Арнамыз партиясы менен келген. 2011 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтүндө кайрадан эле каржы министри болуп дайындалган. Ал өкмөт таркатылгандан кийин бизнес менен алектенип жүрүп 2015 жылы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке Бир Бол партиясы менен илинген. 2020 жылы бийлик алмашкан соң Акылбек Жапаров өкмөттү башкарып турган Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалган. Көп узабай Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеп калган. Акыл Жапаров высший пилотаж көргөздү. Кумтөр менен Садыр Жапаровду өзүнө байлады. Эми экөөнүн жаны бир кемеде. Кумтөр кенжеринде сырткы башкарууну киргизүү демилгеси Акылбек Жапаровго таандык. Жапаров буга чейин дагы Акаев жана Бакиевдердин тушунда Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиялардын курамына кирген. 2003-2007 жылдары Кумтөр кенжери боюнча мамлекеттик комиссияларда иштегени менен бир дагы документке колун койбогонун көрсөтүп чыккан. Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөйдү. Акылбек Жапаровго караганда экеси тез ойлонуш керек. Ал абдан тез ойлонот. Ага караганда экеси алысты көрө билиш керек. Ага караганда экеси билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Акылбек Жапаров парламентте отурганда койлорго паспорт бериш керек. Жаңылыктарды орус тилинде жазууга тыюу салыш керек. Жарнамалык такталарда кыргыз кыздарынын сүрөтү болуш керек деген сымал демилгелери менен дагы эсте калган. Жомогуң менен жомурай кал десе.
Министрлер кабинетинин дагы 19 мүчөсү бар. Алардын бардыгына токтолууга убакыттар. Ошентсе дагы ичинен эң кызыктуу кадрларды айта кетели. Эдичка Байсалов подставил СДПК на многомиллионный иск, а сам позорно сбежал. Эдил Байсалов 44 жашта. Борбор Азиядагы Америка университетинде жогорку билим алган. Эмгек жолун Улуттук Олимпиада комитетинен баштап, ортодо бейөкмөт уюмдарында иштеп, 2007 жылы КСДП саясий партиясына кошулуп, шайлоого аттанган. Ал маалда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү дагы болчу. Шайлоо алдында Байсалов бюллетендин сүрөттөрүн интернетке жарыялап жиберген. Болбосо ага мыйзам жол бербейт. Кесепетинде шайлоого катышуу укугунан ажыраган. Ал эми БШК болсо бюллетендердин жасалма түрлөрү чыгып кетпеши үчүн эскилеринин баарын жок кылып, жаңы бюллетендерди даярдоого аргасыз болушкан. Бул мамлекетти 20 миллион сомдон ашык чыгымга дуушар кылган. Аталган каражатты БШК КСДП партиясынан төктүрүп алууга белсенген. Башкы прокуратура болсо Эдил Байсаловго каршы кылмыш ишин козгогон. Өз кезегинде Байсалов Кыргызстандын аймагынан чыгып, Европага барып, башпаанек сураганын ЖМКлар жазып чыгышкан. Эдил Байсалов Кыргызстанда кайрадан 2010 жылы апрель революциясы маалында пайда болгон. Убактылуу өкмөттүн аппаратын жетектеп, 2012 жылы социалдык өнүгүү министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 2019 жылы Улуу Британияда Кыргызстандын элчиси болуп иштеп баштаган. Эми болсо министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басарлыгына көтөрүлдү. Камчыбек Ташиев буга чейин УКМКны башкарып, анын ичинде чек ара боюнча жооптуу болуп турса, эми ал министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлыгына дагы дайындалды. Бир эле маалда 2 креслону ээлеп, коопсуздук тармагын тейлейт. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Аяз Байетов юстиция министри болуп дайындалды. 37 жашта, мамлекеттик саясат боюнча магистр, юридикалык илимдердин доктору, мамлекеттик кызматтар, эл аралык юридикалык уюмдардан сырткары Конституциялык палатада дагы иштегенге үлгүргөн. Университетте жана Конституциялык палатада бирге иштегенбиз. Акылдуу жигит, баалуу кадр, юриспруденцияда жана саясат таануунун тилин билет. Вашингтондо, Жапонияда мыкты билим алган. Ага теңдеш жок. Келечектеги президент катары көрөм. Бирок Аяз Байетовду бардык эле парламентарийлер жактыра беришкен жок. Ал убагында жогорку кеңеште сындаган деген жүйө менен аны дагы сындап өтүштү. Социалдык тармакта BBC-ге да интервью берип, жогорку кеңештин сурогу бүткөн, конституциялык реформага каршы, эми мына кандидат катары ошол сурогу бүткөн жогорку кеңешке макулдугун алганы келип атат да. Өкмөттүн курамындагы жалгыз айым Динара Кутманова, 60 жашта, кесиби инженер-технолог, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри. Көп жылдар бою айлана чөйрөнү коргоо жана экология жаатында эмгектенип келген. Дагы бир кызыктуу кадр Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министрлигинде өз ордун сактап калды. Эске салсак, буга чейин коронавирусту уу коргошун, башкача айтканда аконит менен дарылайм деп элдин сынына кабылган. У нас веками применялся традиционный метод лечения при раке желудка, при сахарном диабете, при бронхите. Бейшеналиевден айырмаланып, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын мурунку министри Кайрат Иманалиев кызматынан кол жууду. Эске салсак, жайында Олимпиадага катышкан спортчуларды салтанаттуу тосуп алуу аземинде Кайрат Иманалиев президент Садыр Жапаровдон эл алдында сөгүш уккан. Ага Олимпиададан байгелүү кайткан спортчуларга тегиз сөз берилбей калганы себеп болгон. Аппаратынын уюштуруучуларынын анча-мынча кемчилиги кетип калат. Мен өзүм да байкабай калыптырмын. Эки медальонубузга сөз берилбей калганына. Ошондуктан чакырып туруп үчүнчүсүнө дагы сөз бердирдим. Мына сиздердин алдыңыздарга министрге сөгүш жарыялап кетейин. Эми Кайрат Иманалиевдин ордун Азамат Жаманкулов ээледи. 34 жашта. Ал бул министрликти Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүндө 2018-2020 жылдары дагы жетектеп кеткен. Самара Каримова аттуу ырчы айым Оштогу музыкалык училищага дайындалганда саналуу күндүн ичинде аны кайра кызматынан бошотуп койгон. Билим берүү жана илим министрлиги Болотбек Купешев өз ордунда калды. Бирок жогорку кеңештин сынынан өтүп жатканда өзүнүн тармагы боюнча суроого жооп бере албай,
оңтойсуз абалга кептелди. Ваучер деген не деген айтып бериңчи. Президент айтпады ушуну киргизебиз деп. Түшүнүңүз барбы жокпу? Мен жооп берип Жок, өз жооп берсиң, саясатты бияк жүргүзөт да. Ваучерди мен деген азыр сизден угуп атамын. Президенттин айтканын укпадыңызбы сиз? Инаугурациясында. Азыр мен айта албайм аны. Анда түшүнүңүз жок экен анда. Ушундай команда менен каяка барасыз Акылбек Үсөнбекович? Абдывахап Мамадрасулович, жакшы жакка барам. Ваучерим экенин түшүнөм, билем. Жок, министр түшүнбөй атпайбы? Президент айтып атса, президент саясатын жүргүзө албайбы анда бул министр? Түшүнбөсө түшүндүрөбүз. Же болбосо түшүнгөн кишини алып келебиз. Министрлер кабинетинин жаңы курамына дагы бир депутаттын ичи жылган жок. Депутат Карамат Орозова министрлерди курап жатканда Баткен облусунан керектүү кадр табылган жокпу деп таарынды. Баткен деген облус бар, 7-чи. Аны жакшы билесиз. Ал эң жаш облустардын бири. Болгондон борбордон алыс, өтө көйгөйлүү. Даже облус түзүлгөндөн бери администрациясынын конторасы жок, районда арендада отурат. А бирок ошондой көйгөйлүү жерди көйгөйүн чечүү үчүн ошол жердин өзүнүн жергиликтүү кадрлары керек. Бирок сиздин кабинет министрлеринин составында бир да Баткенден өкүл жок. Белгилей кетсек, министрлер кабинети эми жаңы тартип менен иштейт. Тиешелүү мыйзамды Жогорку кеңеш 6 октябрда бекитип берген. Ага ылайык эми президент өз демилгеси менен же Жогорку кеңештин же элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин төрагасын же министрлер кабинетинин башка мүчөсүн кызматтан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алуу укугуна ээ болот. Эл дагы бир жолу крупно алданды. Bir adamga birlikte topto bersek, жоопкерчилик bir adamda болот dedi. Бүгүн президент эч кимге жооп бербейт. Аны жоопко тарта турган механизм жок. Отчет бербейт, ага сөгүш жарыялай албайсың, эскертүү бере албайсың, жумуштан ала албайсың. Министрлер кабинети тууралуу документке ылайык Жапаров министрлер кабинетинин жаңы төрагасын жана түзүмүн дайындайт. Андан соң парламентке сунуш келтирет. Андан тышкары жаңы парламент келген сайын министрлер кабинети отставкага кетпейт. Ноябрда өтө турчу парламенттик шайлоодон кийин дагы өкмөт жаңыланбайт. Министрлер кабинетинин иштөө мөөнөтү президенттин башкаруу мөөнөтү менен тыгыз байланыштуу болуп калды. Президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 50-55 мен иштейбиз. Ошолор менен, катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыта албайсыңар. Кыскасы, министрлер кабинетинин жаңы курамы менен мен Наргиз Асиякова тааныштырдым. Биздин каналга катталып, лайк басып, пикириңизди комментарийге жазып, видео менен бөлүшүп турганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.